Таухид бул кутулуу болуп саналат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакр гарга барып, үңкүргө барып жашырган кезде биринчи айткан нерсеси эмне? Таухид болгон. Инналлаха маана. О Абу Бакр, Аллах Таала биз менен бирге деп айткан. Бул таухид эмеспи? Экинчиси, Юнус алейхиссаламды кит жутуп алган кезде ла илаха илля анта. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп айткан. Бул таухид эмеспи? Жана ошондой эле Юсуф алейхиссалам түрмөдө, камакта даават кылган кезде وَمَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِهِ. Биз Раббибизге ширк келтирбейбиз деп айткан. Бул дагы таухид эмеспи? Жана ошондой эле Кахф сүрөсү бар. Ошол жигиттер бир падышадан качып чыккан кезде, үңкүргө барып бир жашырган кезде алар айткан. Лан наду мин дунихи илаха. Биз Аллах Тааладан башка эч бир илахты чакырбайбыз деп айтышкан. Бул таухид эмеспи? Аллахтын бирлиги эмеспи?